Белгилүү ырчы Данияр Эрматов тоюма 2 миллиондон ашык акча кетип, 500 000 пайда түштү. Мактаныш эмес го YouTube телепрограммасынын биринчи коногу Данияр Эрматов бүгүн мага чоң мүмкүнчүлүк экен. Тойго канча каражат сарпталды деген суроого жооп беремин. Чындыгында аябай көп комментарий түштү бул суроолор боюнча. Мактаныш эмес го, той аябай жакшы болду. Чындыгында көп акча кетти. Үйдөгү болгон сактап жүргөн акчаларды сарптадык. Андан кийин 2 миллион ашык кетти. Конверттерди 3-4 күндөн кийин ачтык. 500 000 сом пайда калыптыр. Белгилүү актриса Альбина Аймашева эми үйдөн бульдозер менен эле сүйрөп чыкпаса. Театр жана кино актрисасы Альбина Аймашева карантинге көнүп, үйүнөн таптакыр чыккысы келбей жатканы тууралуу тамашалуу пост бөлүштү. Эски сүрөттөр сүйлөп турсун. Бул карантинге кадимкидей көнүп барат окшойм. Үйдөн такыр эле чыккым келбей. Эми үйдөн бульдозер менен эле сүйрөп чыкпаса, эмнегедир мага жага баштады. Жумушка кокустан чакырып калса ойлончудай болуп калдым. Адам деген баарына көнөт экен чиркин, дейт актриса Айым. Көрөрмандары адам баласы чын эле баарына көнөт турбайбы? Карантинден кийин сизди жаңы кинолордон көрөлү деген пикирлерин калтырышууда. Бишкек шаарында карантин 10 майга чейин узартылган. Эскерте кетсек, актриса Альбина Аймашева 20 жылдан бери кино жана театрда нечендеген ролдорду жаратып келет. Аны театрда Манастын уулу Семеттей, Тумар ханыша, Чыңгыз ханын Ак булут, Саманчынын жолу спектакльдеринен Тасма таласында Беш кемпир, Нонсенс, Көпөлөк, Мегатой, Чак түштөгү чагылган, Саякбай, Ата, Текебай жана башка тасмалардан табасыз. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Нурмат Садыров, ырчы. Жубайым болууга талапкерлер көп. Карантин бүтөрү менен концерт берүүгө киришем, дейт ырчы Нурмат Садыров. Торгоюм деп боздоп, кыргыз кыздары деп сыздаган ырчы мырза карантинде эмне менен алек, кандай жаңылыктары бар? Маегибиз ушул жаатта болмокчу. Салам Нурмат, карантин кандай өтүп жатат? Саламатсызбы? Эл катары эле үйдөн чыкпаганга аракет кылып жатабыз. Чыгармачылыкка карантиндин таасири канчалык түйүүдө? Ырлар жазылып жатабы? Ооба, карантин учурунда дуба аттырымды жаздырып бүттүм. Бүгүн фотосессия жасап келдим. Айтор чыгармачылык уланууда. Үйдөн чыкпаш керек деген талапты аткарбай жаткасың анда. Эрежелердин баарын эле сактап жатам. Биз көп адам болуп чогулган жокпуз да. Фотосессияда мен жана фотограф болсо, студияга барсам деле бир гана адам менен жолугам. Андан тышкары үйдөн чыгууга кайрымдуулук иштер да себеп болуп жатат. Эл арасында тамак ашы жок, жардамга муктаждар көп болуп жатса, үйдөн чыкпаш керек деп жатып алган да туура эмес экен. Кайрамдуулук кылууда кандай окууларга туш болуп жатасың? Үйдө отура берип тажадым деген шүгүр деши керек. Үйүн ичинде телевизору, интернети бар, жегенine наны, ичкенге чайы бар. Каалаган учурда каалаганыбызды кылып коюп эле жатабыз да. Наалып баштаганда биздин эле жаныбызда үйү жоктор, үйүндө бир үзүм наны жоктор бар экенин эстешибиз керек. Жаңы конуштарда чатыры кулайын деп калган кепедей үйдү жыярак алып жашагандардын 5-6 баласын жалгыз баккан жаш энелерди, чын эле тамак ашы жок, ага кошумча жарыгы жок отургандарды көрдүм. Мен кайрымдуулук фонду аркылуу азык-түлүк жактан жардам берип жатам. Андай үй бүлөлөрдү көрүп жүрөгүм ооруду. Биздин өлкөдө жакырлар көп, арман көп экен. Бир үй бүлөгө туш болдум. Ал үйдөгү келин каза болгон эжесин балдарын, өзүнүн балдарын кошуп 8 же 9 бала менен өзүн карыган апасын карайт экен. Келин балдарды апасын караш керек болуп иштебейт экен. Үйдө эркек жок, апасын жарыбаган пенсиясы менен оокат кылып жатышыптыр. Өкүндүргөнү күйөөсү таштап кеткен жалгыз бой энелердин көп экени. Кайрымдуулукту элге көрсөтүп жасаш керекпи же көрсөтпөйбү? Көрсөтпөй да, көрсөтүп да жасаса болот. Мен карантинге чейин деле азыр деле эч кимге көрсөтпөй колумдан келген жардамды берип жүрөм. Айрым учурда Инстаграмдагы баракчама жүктөдүм. Анткени бизде ырчыларда катталуучулар көп. Алардын арасында кайдыгер эмес жарандар да жардамга колун сунса экен деген ниет менен кээде көрсөтүп жасап жатабыз. Биз аркылуу кайрымдуулук фондуна акча которгондор бар. Элибиздин арасында жардамга муктаждар канчалык көп болсо, жардам бергендер да ошончолук көп экен. Карантин сени эмнеге үйрөттү? Карантин жакшы деле нерсе эмес. Айла жоктун иши болуп жатпайбы? Үйдө жатып булгат экенсиң. Бирок сабак алчу учурлар бар. Мисалы, мен мурда көп басып, көп ысырап кылчу экенмин. Кафе, ресторанда тамактанып, жума сайын сөзсүз кийим алып турчумун. Көрсөм мынча көп акча коротпой жашаса болот турбайбы? Анан да концерттин эл арасында жүргөндүн, тынч жашоонун баркын билип жатам. Мындан кийин баарыбыз эле Кудайга шүгүр деп жашап калабыз го. Илгери ата-бабабыз мындан да кыйын учурларды башынан өткөрүшпөдү беле. Ага караганда азыр Кудайга шүгүр.
көбүрөөк эмнеден кооптонуп жатасың? Элдин финансылык абалы оңолуп, тез эле жашоо өз нугуна түшүп калса экен, эл кайра күсүндө тойлорду берип, бапыраңдап калышса экен деп жатам. Элде болсо ылчырларда да болот да. Карантин бүткөндө эмне кыласың? Кандай пландарың түзүп жатасың? Март айында Бишкекте, апрелде Москвада концертим болмок. Ошол болбой калган концертимди ишке ашырам. Билишимче, ушул жылы апаңды Меккеге алып барып келдиң. Келгенден кийин текшериштиби? Биз Меккеге январь айында барып 9 апрелде кайттык. Ал кезде вирус Кытайда жаңы чыгып жаткан. Биздин өлкөдө андай маселе жок болчу. Бирок аэропорттон биздин дене табыбызды текшерип өткөрүшкөн. Атайын деле текшерилген жокпуз. Бирок жеңем жана бир кошунабыз медицина кызматкери, алар биздин да карап дене табыбызды текшерип турушту. Андан бери 3 ай өттү. Оорубай эле жакшынакай жүрөбүз. Теманы өзгөртөлү. Жубай тандоодо апаңдын талаптарын эске аласыңбы? Апамдын келини мындай болуш керек деген талабы жок. Ал мага ишенет, менин эркиме коет. Дайыма акыл эстүү баласың, өзүңдүн жашооңду өзүң каалагандай кур, өз тандооң менен жаша. Сен бактылуу болсоң, мен да бактылуумун дейт. Ал эми жубай маселесине келгенде, негизи сени сыйласын. Сен сыйлаган жубай мени да сыйлайт дейт. Мен да ошондой ойлойм. Азыр жүрөктү элеген талапкерлер жок болуп жатабы? Талапкерлер көп эле. Кыз таппай жатам же кыз карабай жатам дебейм. Бирок күткөнүм башка негедир. Жүрөгүмдүн жактырганына жолуга элекмин. Үйлөнүп алышпат эле. Аны менен өмүр бою жашаш бар. Бактылуулук деген байлык же бийлик эмес экен. Бай да кедей да окшош эле өлөт, экөө тең жерге көмүлөт. Бактылуулук деген тынч жашоо. Өзүмө бакыт тилеп жатам. Менин чыгармачылыгымды түшүнгөн жубайым болсо деп кыялданам. Мени ыр жаздырсам, азыр үйдөгүлөр досторум менен кеңешем. Үйлөнгөндөн кийин аялым менен кеңешким келет. Жашоодо өкүнүчүң барбы? Өкүнүчүм жок, жашоого ыраазымын, Кудайга шүгүр. Мен ушундай жашоону каалагам. Бирок кээде 22-23 жаштарымда үйлөнүп алсам болмок экен деп ойлонуп калам. Ошол кезде мага сүйүү келген эле. Ошондо үйлөнсөм, азыр балдарым чоңоюп калмак. Эми бул деле маңдайга жазылганы да. Теңиңди таап бактылуу бол. Орозо кармаптырсың, кыйналган жоксуңбу? Рахмат, мен 7 жылдан бери орозо кармайм. Мурдагы жыл андан мурунку жылы күн ысык болуп орозодо кыйналгам. Быйыл жеңил эле. Эртеден кечке үйдө жатабыз. Бир уктап ойгонсок эле ооз ачар болуп калат. 2019-жылды элдин добуш берүүсү аркылуу бир телеканалдын сыйлыгын жеңип алганыңда айрым сахналаш досторуң добуш берүүнүн соңку мүнөтүндө жыйынтык күтүүсүз тездик менен өзгөрүп кетти деп нааразы болушту. Бул сыйлыктын артында жашыруун ой жүргөн болушу мүмкүнбү? Буйруктан адам эч жакка калып кутула албайт. Буйрук экен алдым. Буйрубаса канча аракет кылсам да алмак эмесмин. Чыжалагандар жең ичинен сүйлөшүп алып добуш берүүнүн жыйынтыгын өзгөртүү дегендер өздөрүнө жараша ойлонуп жатышса керек. Демек алар буга чейин ошондой иштерди кылып жүрүшкөн. Мен андай ишке барган жокмун. Жөн гана добуш берүүнүн токтолушуна бир гана каалаганда бардык ырчылардан Instagram баракчаңа мага добуш берүүгө элди үндөп койгулачы деп сурангам. Кесиптештерим колгондуктан ушундай жыйынтык болду деп ойлойм. Чыгармачылыкта атаандаштык болот. Ырчылардын баары эле алдында эч кимди чыгаргысы келбейт. Шоу бизнестеги досторум да дайыма алдыңкы болгусу келишет да. Эми мен сыйлыкты алып жыргап кеткен жокмун. Сыйлык алсам эле баркым көтөрүлүп, эл менен көбүрөөк сүйүп калган жокко. Баарынан элдин сүйүүсү маанилүү. Ошондо сыйлык алып жатып деле толкундандып, кубан алган жокмун. Сыйлык тапшыруу аземине чейин ар кандай сөздөрдү айтып, кубанч сезимдерди өчүрүп салышкан эле. Элдин сүйүүсүнө арзып жүрө бер. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы Супер Шекит Кежи.